кыскача фабуланы айтып кетсек, 2022 жылдын 12 августунда Ош шаарында болжол менен түнкү саат 23:30да айыпталуучу Өмүрзаков жабырлануучу Исмаилов менен чырдашып кетип, натыйжасында айыпталуучу Өмүрзаков Исмаилов аттуу айыпталуучуну ич көңдөөнүнө бычак сайып өлтүргөн болчу атайлап. Ошол боюнча азыр сот иштери жүрүп жатат. Бирок ошол эле кезде Исмаиловдун туугандары жана ошондой эле жабырлануучу деп табылган анын жубайы бүгүн Ош шаардык прокуратурасынын астында жана андан нары Ош шаардык соттун астына барып нааразычылык акциясын өткөрүүнү планда жатышат. Ошол кыскасы алганын туугандары жана коргоо тараптан адвокаты түшүндүрүп берет деген ниеттебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Oş обласынан Актилек айылында болгон окуя бул. Биздин şu үйүбүздө ким аты? Аддиш деген бала экөө бирге отуруп ден строитель күнү болгон окуя бул. Эшигинин алдында отуруп экөө мушташып, бул бала даярданып барган, бул бычакты алып барып, эшигинин алдында аркасынан сайган да. Шунан баштаган. Шул неме чечилбей жүрөт шумалачы бир жыл болду. Бул эми кандай чындык жок экен да, бул чындык прокурорлор, чөнтөгүдө соттор, чөнтөгүдө ким билет. Бул үнүбүздөгү Садыр Жапаровго камчылык ташыйпка жетпей да окшойт жана. Эми бир үй бүлөнүн көз жашын төгүп коюп отурушат, бир үй бүлөнүн түркүгүн жок кылып коюп отурат. Бул жөө калбаш керек да. Адам өлтүргөн чигит да тоогурдан камалып атат азыр. Акылы бир адам бир туурулукка келишибиз керек да Кыргызстанда. Туурулук болуш керек, чындык болуш керек. Ар бир адам өзүнө укугун коргош керек да. Качан чечилет бул? Сүдүрөп жүрүшөрө, кимдир бирөөгө жөлөнүп атышабы? Генеральный прокурор барбы же Сүйүн Өмүрзаков барбы? Ким билет буну? Бир нерсеси бар да бул. Шуның үчүн чечилбей да бул. Менин оюм. Рахмат. Мен жалпы элдин атынан бүгүнкү биз бул жерге чыкканыбыздын себеби мен жолдошум Исмаилов Курсат 2022 жылдын 12 август күнү түнкү саат 14-дө ушул айыпкер Өмүрзаков Абдылдабек үйүбүзгө барып, мен көз алдымда өзүмүн үйүмө кирип чайымды ичип чыгып туруп, ушу арак ичип, мен жолдошум ошол жерден бычак сайып өлтүрүп кетти. Бул өтө чоң жаза, өтө чоң кылмыш. Өз үйүнө келип өлтүргөн өтө чоң кылмыш. Ушундай кылмышка мен 1 жылдан бери боздоп келатам. Мына сот бүтпөй атат. Бул жерде сот прокурорлор, судья бир тараптуу карап, ошол адам өлтүргөн кылмышкердин кызыкчылыгына акчага алданышып, ошол жакка бир тараптуу чечим чыгарып атат. Мен сиздерден жогорку президентибиз Нуркожоевич, Садыр Нуркожоевич сизден өтүнүп суранам. КМКнын төрагасы Ташиев Хамсибек Кыдыршаевич сизден да өтүнүп суранам. Биздин көз жашыбыз закон кайсыл жакка иштеп атат? Закон бизде Кыргызстанда барбы? Чындык барбы? Чындык сыркыраган боюнча кала береби? Биздин көз жашыбызды ким карайт? Сиздерден өтүнүп суранам, ушул ишти карап бериңиздер.
азыр бир жактуу карап бул кылмышкерди жеңил жаза менен бошоткону жатышат. Биз бүгүн чогулуп жалаң бир туугандар, тууган урук достчулар келип отурабыз. Биздин ушул кайрылуубузду карап берсеңиздер, сиздерден чоң өтүнүч менен суранабыз. Өзүңүздүн аты жөнүңүз? Менин аты жөнүм Сыдыкова Кализа. Ушул Исмаилов курсанттын өмүрлүк жолдошум болот. Өлтүрүп кеткен. Ушул 2022 мына 1 жыл болуп атат. Бизде эч кандай тыянак жок. Биз ушу чыркырап, балдарыбыз жетим калып отурат. Мен өмүр бою менин жолдошум жогорку мына ушу мамлекетте кызмат кылып келди. 7-8 неберенин атасы, 4 уул кыздын атасы эле. Азыр бул 5 убак намаз окуп, эч кандай ичкенчиликке барбаган киши ошол күнү ичкенчилик ичип, ошол Өмүрзаков Абдулла чоң суммада карыз болгон. Ошол карызын төлөбөштүн айласын тагып, ошол келип үйгө келип өз үйүздө менин көзүмчө бычак сайып кеткен. Бул өтө чоң жаза, өтө чоң кылмыш деп эсептейм. Ушуга кандай чара көрүлүш керек, ушуну карап бериңиздер. Ушуну өтүнөм, сиздерден суранам. Урматтуу журналисттер, дагы бир рет ассалому алейкум. Келгениңизге рахмат. Менин атым Толкунбек Уулжигит, Ош шаарында адвокат катары эмгектенем. Садыкова Кализа эже айткан нерселерге, окуянын кырдаалына токтолбой эле коеюн. Мен бул жерде элдин нааразычылыгына эмне туудуруп атат, эмне үчүн эл топтолуп атат, ошонун себебин айтып коеюн. Мына урматтуу башкы прокурорубуз Зулушев Курманкул Токторалович коомчулукка байма-бай чыгып, прокуратура кызматкерлерин өз милдетин кесипкейлик менен аткарууга үндөп келет да. Аны биз көрүп, кубаттап, сүйүнүп келебиз. Бирок ушул иш боюнча конкреттүү жазык иш Ош шаардык прокуратура так аткарбагандыгы, жоопкерчиликтен кеттик айыптоону жеткиликтүү деңгээлде жүзөгө ашыра албагандыгынан кабар берет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө жабырлануучу тарап урматтуу башкы прокурор Зулушевдин айткандары курулай сөзбү деп ушундай плакаттар менен чыкканы мажбур болуп атат. Жабырлануучунун укугу тебелегендиги, Ош шаардык прокуратурасы мыйзамды одоно түрдө бузгандыгы төмөнкүлөр менен далилденет. Мен ар бир сөзүмдү мончоктой далилдер менен тизип айтып кеткен даярмын. Бүгүнкү күндө Ош шаардык прокуратурасы мамлекеттик айыптоону жүзөгө ашыруунун ордуна тескерисинче адам өлтүргөн Өмүрзаков аттуу айыпталуучуга иш жүзүндө адвокат болуп, аны акташып, анын өзгөчө оор кылмышын анча оор эмес катары сыпатташып, аффект абалында жасалган деп кылмыштын коомдук коркунучун төмөндөтүшүүдө. Эмне себептен? Бүгүнкү күндө айыпталуучу Өмүрзаковго тергөө учурунда 123 эң жеңил берене угузулган аффект абалында адам өлтүрдү деп. Ал боюнча болгону айыпталуучу 3 жылга чейин гана жазага тартылышы мүмкүн. Сотто өткөрүлгөн экспертизанын акыркы тыянагын алайык, Өмүрзаков аффект абалында болгон эмес деп тыянак чыкты. Бул деген эмнени айтат? Бул деген прокуратура кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 300 беренесин тамай аткарса, өзү өтүнүч келдирип, ошол ишти кайрадан тергөөгө алып келүүгө өтүнүч келтириш керек. Башкача айтканда, Өмүрзаковдун 123 беренеси боюнча квалификацияланган аракети 122 берене 2 бөлүгү 12 пункту боюнча квалификацияланыш керек. Башкача айтканда, адамды атайлап пайда табуу максатында өлтүрүү деп. Мына Садыкова Кализа эже өзү айтып кетти. Күйөөмдүн акчасын бербөө максатында, кайтаруу максатында атайынан барып, күйөөмдү бычак менен өлтүрдү деп. Бул боюнча мамлекеттик айыптоолчу Танабаев Нурлан катышып атат. Ошол Танабаев Нурландын түздөн-түз милдети болчу ишти кайра прокуратурага сурап алуу. Ал атайлап өзүнүн милдетин аткарган жок. Биз ушул туурасында бир нече ирет прокурор Бектурган Малик Мамыталиевичтин өзүнүн кабылдоосунда болдук, сурандык, ушундай мыйзамдуу бузуулар болуп атат. Бир көңүл бөлүп коюңуз десек, ал иштин жагдайларында жүйөлөргө эч этибар албастан кенеген жок. Эгерде бул ар бир нерсе мен адвокат катары мыйзамды тутам, сыйлайм, укуктук талаада иштеген аракет кылам, бирок укуктуу талаада иштеген мүмкүн болбой калды. Менин ар бир өтүнүчтөрүм, келтирген жүйөлөрүм жөн гана этибарга алынбастан четке кагылгандыктан айласы чыгып отурабыз. Бул боюнча дагы өзүбүздүн сын пикирлерибиз бар Ош шаардык сотуна карата, судьяга карата. Бул жерде бир гана Ош шаардык прокуратура күнөөлүү эмес, Ош шаардык прокуратурасы менен Ош шаардык соту биргеликте иш кылып,
кылмышкерди жазадан бошотуу аракеттерин көрүүдө. Ошондуктан сиздерден суранам, мына жөө жүрүш кылып, Ош шаардык сотунда дагы ушул нааразычылык акциябызды улантсак. Аты жөнүңүздү айтып. Менин аты жөнүм Толкунбек уулу Жигит. Мына биздин үнүбүз бийлик төбөлдөрүнө жетсек деген ойдобуз. Келиңиздер. Жол чекесине баштайбыз. Qancha jol o'tirim bo'ldi deganimda shu. Kazanıyorsunuz, yok Mürekat alanında bunu öldürüyor olan nasıl? Olan mesela cin, sonradan cinlik varsa cin adam vardı, bildiği sahip koyduğunu yapsın. Onun kanka yapıyorlar. Kadın giderler masasına sonuç çıkacaklar sayfa da. Adam öldürüyor da atış olacaklar. Bana dağın niye izli olacak ne biliyor musun abi? Cumhurtlardan krizde olacaklar. Atışınız. Ben yaptım İsmail Bozanlar. Bir tuğan ne? Bir tuğan olur mu? İşte kaynadan kaynıp kanap çıkışsın. Kurtlatına kaynadan kanap çıksın üstünüzde. Buna seçim şart versin bizge. Урматтуу тележурналисттер, жанагы прокуратуранын алдында айтылган сөздөрдү кайталап ойлой коеюн. Бул жерге соттун алдына келгенибиз себеби бүгүнкү күндө Ош шаардык соту айыпталуучу Өмүрзаковдун жазасын жеңилдетүүгө түздөн-түз кызыктар. Муну мен чечкиндүү түрдө айта алам жана бул билдирүүмдү документалдуу түрдө тастыктап, ар бир айтылган сөзүмө далилдерди мончуктой тизип берем. Мисалы, сот учурунда өткөрүлгөн акыркы экспертиза Өмүрзаков адам өлтүрүү учурунда аффект абалында жана Сабитова бул өз корутуусун тастыкташкан. Мындан сырткары айыпталуучу Өмүрзаков кылмыш жасаган учурда өтө мас абалында болгондо сотто өзү көрсөтмө берген, жанын мастыгын тиешелүү протоколдор менен аныкталат.
мен айтарым аффект менен мас абалды бири менен салыштырууга болбойт. Себеби со адам гана аффект болуп, ачууга алдырып, аффект болушу мүмкүн. Бул илимий түрдө тасталган факт. Ушул далилдерге негиздеп мен жабырлануучу тарап катары, жабырлануучу адвокат катары жазык ишин прокурорго кайтаруу жөнүндө сотко өтүнүч келтиргенмин. Бирок прокуратура мен үчүн өтүнүшүмдү колдогон жок. Прокуратура өзү ушундай өтүнүчтү келтирүүгө милдеттүү болчу. Бул өтүнүчтү мен неге келтирип атам сотко? Себеби айыпталуучу Өмүрзаковго коюлган жеңил айып кайрадан тергөөгө барып, оор кылмышка өзгөртүү зарылчылыгы келип чыкты. Эгерде тергөө учурунда жеңил статья 123 статья коюлуп калса, азыр кайра тергөөгө барып 122 беренин 2 бөлүгүнүн 12 пункту коюлуш керек. Атап айтканда атайылап пайда көрүү максатында бирөөнүн өмүрүн кыюу. Бирок бул биздин өтүнүчүбүз сот тарабынан үстүртөн каралды. Тиешелүү конкреттүү негиздер, мыйзамсыз жүйөлөр менен сот тарабынан Эсенкулова Салтанат аттуу судья тарабынан четке кагылды да. Ошондуктан Ош шаардык соту бүгүнкү күндө мыйзамды көз көрүүнү одоно бузгандыктан жабырлануучу тарап бүгүнкү күндө үнүбүз бийлик төгөлдөрүнө жетеби экен. Ушул маселе боюнча коомчулуктун назарындагы көңүл бурууга арыз болуп, ушул чыкты. Өзү сот адилеттүүлүгү кесипкейлик менен аткарууга судьяларды үндөп чакырып келет да. Шуну тезирээк чыгарууга кызыктар экендиги, жазасын жеңилдеткени, бүт иш чарасын жумшап аткандыгы даана көрүнүп турат. Ишенбесеңиздер, иштин материалдарын карап көрүңүздөр, өзүңүздөр ынанасыздар. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындан сырткары мына жабырлануучу тарап урматтуу Садыр Нуркожоевич сот адилеттүүлүгү урматтуу Садыр Нуркожоевич убада кылган сот адилеттүүлүгү сатылабы деп аргасы ушундай плакаттар менен чыгууга мажбур болду. Ошондуктан урматтуу тележурналисттер, сиздер ушундай маселеге коомдун назарын, пикирин, бийлик төгөлдөрүн бурууга жардам бериңиздерди сурайбыз. Рахмат. Uzun болса 40 koyun lan Бүгүн Ош шаардык соту тарабынан айыпталуучуну жеңил жаза берүү ыкмалары колдонуп келүүдө. Себеби акыркы сотто өткөрүлгөн экспертизанын тыйынына ылайык Өмүрзаков айыпталуучу адам өлтүрүү убагында аффект абалында болгон эмес деп тыйнак чыккан. Бул дегенибиз анын тергөөдөн сотко коюлган беренеси 123 беренеси. Адам аффект абалында адам өлтүрүү. Кайрадан иш тергөөгө барып, кыйла оорураак статьяга алмаштырылыш керек. Башкача айтканда, аффекти жок, пайда көрүү максатында адамдын өмүрүн атайлап кыюу. Эгерде статья боюнча болгону 3 жылга чейин эркинен ажыратылса, ал эми 122 берене менен 2 бөлү 12 пункту 15 жылга чейин же адам өмүрүнө чейин өмүр бою эркинен жазалууга ажыратууга жазаланышы мүмкүн да. Акчаны алганда булар соттогулар. Акчалуу адам экен ал дагынчы. Эгерде чыныгы Кудайдан корккон болсо, Алладан корккон болсо, ушинтип менен бөлөлөрүм, эжелерим ыйлап отурат ушул жердечи. Акыйкатка чечип бериңиздер шуну сотту. Садыр Нуркожоевич камчыбек ташип, шуну биздин үнүбүздү угуп, карапайым эл ушинтип ыйлап кала береби бар жок жерде. Сотторду сиздер акыйкатка чечип, ушу соттордун үстүнөн карап беришиңиздерди суранабыз. Рахмат жок. Мен Жыргалбек Батыров. Кимиси болосуз? Мен кайниси болом. Эжем болот деди. Мына ушул окуяны туура чечпесе, мыйзам чегиде чечпесе жакшы болбойт. Алланын жазасыга калат прокурорлордон. Башта 40 күндө болсо, азыр 10 күндө болот. Башына түшөт. Ушундай бир семьяны ыйлатып коюп отурат. Өтө чоң кылмыш кылды. Бул 122 статья эле умышленное убийство. Камчыбек Ташиев
Курманкулов Зулушев, мен силерге ноокатта кызмат кылам, эми силердин кызматыңар керек мага. Силер дагы бизге кызмат кыла, чындыкты тагап бергиле. Буларды ыйлатпагыла, сыктатпагыла. Камаш керек, түрмөдө отуруш керек бул. Адам өлтүрүп камалып кете береби? Чыгып кете береби волияга? Камалыш керек. Абдулла Өмүрзаков. Туура эмес бул. Алланын алдында туура эмес бул. Кудай жазалайт буну. Кимиси болсо Biz жақын достор болобуз. Жақын досу болобуз. 30 жылдан ашып дос болуп жүрөбүз. Бул Курсант Исмаилов кандай акыбалда болгондо да мындай жолго бара турган киши эмес болчу. Бул жерде экспертизалар деле сатылган, состояние аффекта деп. Бул киши өтө түшүнүктүү, бардык тарап болчу. Состояние аффектада да мындай бара турган эмес бул. туура. Бул жерде соттагы сатылды, экспертизалар сатылды. Ишенгенибиз прокуратура калса эми акырында булар да сатылып ушундай чечим чыгарып отурат. Биз ошого каршы болуп ушунча жакындары келип отурабыз. Бул жерде акчага сатылып же башкага келген адам жок. Жалаң жакындары гана, күйүп пышкандар гана келип отурат бул жерде. Ал андай адам эмес болчу. Бардыгыбыз ичибиз ачышып отурат. Ошон үчүн күйгөнүбүздөн келип отурабыз бул жерде. Туура чечим чыгарып беришин суранабыз. Курсанттын жакын дос болобун. Эми биз ушу акыйкатты, чындыкты издеп келдик да. Себеби мына адвокаттын айтышына караганда өтө жерде бурамалоо башка жеңилдетип чыгып атат. Ошон үчүн биз акыйкатты издеп, ушу бир туугандары, достор, укалар, акалар бардыгыбыз келип, ушу ишти кайрадан жайын карап прокурорго өткөзүп бергенге келдик. Ушу биздин тилегибиз ушу ачык акыйкат чечилсин деген ой, максатыбыз бардыгыбыздын. Ошол үчүн бу жерге чыгып отурабыз. Чындык издеп. Рахмат. Кайсы телевидение? Мен телевидение эмес, Аксакал. Мен жабырлануучунун өкүлү болом. Сиз кимсиз? Мен дос болом. Курсант аканын да? Мен өкүлү болом. Урматтуу туугандар, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Буга чейинки экспертиза сатылганбы деген материалдын уландысы болду. Бул башында дагы айтып кеткем. Ким кийин кирип түшүнбөй жаткан болсо дагы бир рет кайталап коеюн. Кимге кызыктуу болсо ошол видеону башынан көрүп, анан ушул түз эфирлерди көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Эч кимге мындайды каалабайм. Душманыма дагы мындай балени каалабайм. Бирок эгерде кимдир бирөөнүн башына ушундай туш келип калса, акыйкат үчүн, чындык үчүн күрөшүңүздөр керек. Ошол баардыгыңыздарга бакубат жашоо бекемдешин каалайм. Бар болуңуздар.